Менин атым Бектенбаев Марлен, старший инспектор муниципальной инспекции. Мусор строй эмелерди чарп койгонубузга байланыштуу келдик элек. Муниципалдык инспекция жүргүзгөн рейд учурунда тазалыкты сактабаган жайлар аныкталды. Баш каладагы тамактануучу жайдын бири жолдун боюндагы короосуна үйүп салган курулуш таштандылар үчүн 23 000 сом айыпка жыгылды. Андан тышкары айланасын таза сактабаган үчүн кошумча 13 000 сомго протокол түзүлдү. Биз деле бул жерде арендага алган болчук десеңиз, анан бул жер эски помещение экен, анан эшиктерин чыгарып бизде ошо баягы иштегенге шарт түзүп аттык эле да, анан ошол себептен чыгарып тазалап анан ошо бүгүн уже почти алып чыгып кетели эле деп атканбыз да, байке болгону жетишпей калдык. Эми биз күнөө моюнубузга калабыз байке, баягы кандай болбосун. Биз ага баш ийебиз десеңиз. Прилегающий территория таза болуш керек. Сиздерге баягы эле эскертип бул жака 114 берене менен протокол жазылган. Ал эми бул курулуш компания буга чейин айтылган эскертүүнү эске алган эмес. Коңшу жашаган турак жай ээлери таштанды чачылып ыңгайсыздык жаратып жатканын айтып, Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясына кайрылган. Баш ийбеген тарапка экинчи ирет айып салынды. 15 күн мурун 114 берененин негизинде 13 000 өлчөмүндө айыппул салынган. Анда деген бул тиешелүү аймагы таза эмес болгон, көрктөндүрүү эрежелери сакталган эмес. Азыркы учурда дагы 115 берененин биринчи бөлүгүнө ылайык айыппул салынат. Кургандан бери ал жер биздин участок бөлөк кишинин участогу болчу, анын кызыл китеби бар, ал частный территория. Анан ал жерге биз парковка катары алганбыз да. Анан тазалаганга ошол убактарда бизде мүмкүнчүлүк болбой калды. Өткөндө келип эскертип кеткен балдар. Анан тиги техникабыз бузулуп калып, мына эртеңки сүйлөштүк, эртең менен келип, эртең саат 10до ошо тазалап коебуз бардыгын. Бишкек шаар бийлигине караган мурдагы санитардык экологиялык инспекциясы жыл башынан бери муниципалдык болуп кайра түзүлүп, укуктары көбөйгөн. Мурда өрттөлгөн жалбырак туш келди жаткан таштандыларды эле текшерсе, азыр укуругу узарган. Экология жаатында эмне маселелер болсо, ошонун баары ыйгарым укуктар бизге өттү. Автотранспорттар текшерүү боюнча, катализаторлор, абага чыгарган булгоочу заттарды текшерүү боюнча дагы бизге ыйгарым укук берилди. Андан сырткары бир эле баня, сауналар эмес, андан сырткары жанагындай чарба субъектилер, зыян келтирүүчү, абага зыян келтирүүчү чарба субъектилердин бүгүнкү күндө барып экологиялык паспортун текшерип, канчалык зыян келтирип атат, фильтрден бери текшергенге укугубуз бар бүгүнкү күндө. Эрежелерде жазылган, ар бир чарба субъекттер четін қардан, мұздан, қара жерге чейин деп коет, ошонусуна чейин тазалап коюш керек. Жаңы кызматка 10дон ашык электромобиль берилип, кызматкерлердин саны көбөйгөн. Алар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4 эсе ашык айыппул салган. Жыл башынан бери каланы зыянга учураткан тараптарга 8 миллион сомго протокол түзүлгөн. Уланбек Тыйканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала ТО 24.